Assalamu alaikum ustaz, hajga bирөөнү жөнөтсө, ал киши жолдо каза болуп калса, же жөнөтүлгөн адам жаза кылып койсо, эреже бузуп, мал союу важип болуп калса, ким малды союш керек? Токтоң. Бирөө хажга бирөөнү жөнөттү. Бул эми жөнөткөндүн эки түрү бар. Бирөөгө акчасын төрөп бадал кылып жөнөттү, бирөө жөнөр акчасын төрөп берди, сен барып ажыл кылып келди. Кайсынысын билбейм. Ал киши жолдо каза болуп калса дейт. Каза болуп кала турган болсо, ихрамда же болсо сапарга чыккан мезгилде өлүп калса, ошол ажылык фи сабилилла өлдү деп айтылабыз, Кудай жолунда. Же жөнөтүлгөн адам жаза кылып койсо дейт. Эми барган адам ихрамда туруп атыр себинип алды, же чачын алып алды, же бир жыныстык каттаныш кылып койсо, ихрам бузулат да, анан ага штраф болот. Штраф деген нерсени адамдар мындай жаман түшүнбөшү керек. Штраф деген нерсе, биз штраф деп калдык да, жаза деп айтсак туура болот ошону. Жаза эмне? Биздер намаз окуп атканыбызда, намазыбыздын арасыбызда кичине кемчилик болуп кетсе, важиптар калып кетсе, же алдыңкы ийсе, же кечиктирип койсок, акырында эмне кылабыз? Адашуу саждасын кылабыз. Эмнеге адашуу сажданы кылабыз? Себеби намазыбызда кеткен кемчиликтерди ошол сажда жууп кетет. Намазыбыз толук болот. Ажылыкка барганда дагы кылбаш керек деген маселелер бар. Ихрам кийгенден жана ак кепинди кийгенден кийин атыр себинбеш керек, аялга жакындабаш керек, чачын албаш керек, тырмагын албаш керек деген эрежелер бар. Ошону кылып койсо эмне болот десе, намазда сажда сафкы десе, адашуу сажда, аякта кой соесуң. Штрафы кой. Садакасы бар, түбөсү бар, штрафыңдын көлөмүнө жараша. Эми бул жөнөтүлгөн адам жаза кылып койсо, эреже бузуп дейт. Кандай жаза кылды, аны караш керек. Төөгө ылайык жаза кылганбы, койго ылайык жаза кылганбы, садакага ылайык жаза кылганбы, же истигфарга ылайык жаза кылганбы? Аны караш керек. Мал союу важип болуп калса дейт, такташ керек. Азыр бизде бардыгы кой сой дей берет. Ушул жерден да бир нерсени ажыга байланыштуу, умрага байланыштуу маселеден бир нерсе. Биздин умра маселесин бир тартипке салуу керек болуп калды. Умра маселеси ушунчалык чектен ашты. Адамдардын акчасы коркунучта. Ибадаты коркунучта. Кээ бир адамдар туристтей эле барып келип атат. Барып ошол жакта ушу ибадатын деле дурус кылбай, барып намаздын окубай келгендер. Себеби бир адам 200 адам алып барат экен. 200 адамдын кимисине жетесиң сен? 50 адам апарып биз жетише албай атабыз. 50 адам. Иши ошо 50 адамдын арасына мага карабай атат деп арыз жазгандар болду. 200 адамдан ким карайт? Эмне себептен биздин ажылыкта 40 адамга гана бир ажы башчы бар. Муфтият ошону көзөмөлгө алыш керек да. 40 адамбы умрачыга дагы 40 адам менен барасың. Бисмилла, мынакей. Шуну апарып, сонун кылып, ибадатын кылып алып келесиң. Абу Ханифа болуп кетсең деле 40 адамды алып бар. Себеби адамдардын мен көп угуп атам. Гөгөл эски борбордук мечитте сабак кылып атканымда бирөө туруп кыйкырып суроо берди. Сен ошол жерде турасың, айтып койгула. Умраны бизнес кылбагыла депчи. Бир адам мени менен умрага барды быйыл. Сентябрда умрага барган экен. Айттым, мен барып, мындай эле барып келдим. Мен атай кайра сиз менен барайын деп атам. Каралынган эмес. Ал жакка баргандан кийин атайын бир ибадаттар бар, адамдардын намаздары бар, адамдардын штраф бар. Алхамдулилля, Аллахка шүгүр айтам, мени менен барган 30-40 адам алып барам, мен бир жылда бир жолу барам. Быйыл гана Рамазанда 10 жылдан бери Меккеде Рамазан өткөрүлө экем. Быйыл гана Рамазанда бир барып келейинчи деп сагынып, Рамазанда барып келдим. Жылына бир жолу барам, өзүм жүргөн жерлерди сагынам. Барып кадимкидей 15 жыл жашаган жериңизде жүрөгүңүздөн кетпейт. Барып бир көрүп, ибадат кылганча деп кетип атып, бир 30-40 адам ала кетем. Барып кызматын кылып келем. Эми суроолор жалаң ушу штрафта, жалаң жаза. Каралган эмес, айыз бойдон барып таваф кылып аткан, айызы бүткөнүн билбейт, тиги ихрамды тияктан байлаган. Бирөө айтыптыр, ихрамды байлаганда Масжиди Айшага барып Меккенин ичине бирөө умра кылам десе, бул аялдардын микаты, сен Таифка барышың керек депти. Я Аллах. Себеби Айша энебиз барып Масжиди Айшадан ихрам байлап келген да. Бул аялдардын микаты депти. Сен Таифка барышың керек депти.
Taif 80 kilometr, 90 kilometr. Men алып барган инсандардын бирөөсүнө дагы жаза кылган жок. Кулагына айтып, өзүм карап жүрүп. Анан адамдарды алып барат, эмне себептен ошону алып барып атасың? Ошонун аз тыйынын жейсиң да. Ибадатына көңүл буруш керек да. Ал сага ишенип барды. Себеби сиз биринчи жолу кетип аткансыз да. Кетип билбейсиз да, барасыз, барып келгенден кийин өкүнөсүз да. Анан айтпай эле коет экенсиз. Мен муну билгенде мындай кылбайт элем дейсиң, уже кеч уже. Ошого муфтият атайын бир эрежелерди коюп, ажы башчыларды, умра башчыларды окутуп, билгендерин умра башчы кылып таң каласың да. Умра сапарга жөнөп атканда эле паланча устаз деп эле чыга калат. Өмүрү ондай устазды көргөн эмес. Умра башчы паланча устаз дейт. Ал устаздар бизден сурайт. Мен ажы мындай умра мындай иш кылып коюптур, эмне кылабыз депчи. Анан ошол умранын амалдары кичинекей нерсе умра. Ушул умранын амалдарында адамдар эмне кылса штрафка түшөт, эмне кылса ибадаты туура болот, ошону жөндөп бере албаганына кантип ошонун тыйынын алып, ошол жака умра башчы, ажы башчы болуп барасың. Мындай бизнести башка жактан кылыш керек. Бизнести башка жактан кылыш керек. Адамдардын ибадатына. Айтып атпайм, мен 40 адам алып барсам, менин үстүмөн дагы жазышты. Мени карабай койду деп 3 күн ооруп калдым мен. 200 адам, 500 адам, 100 адам, 150 адам, 80 адам. Не кылат алар? Еще мен ошол жерде жашаганмын. Еще аялдарды аялым карады. Эркектерди мен карадым. 50 адамды. А кээ эркектер барат, аялдар өзлөрү жүрүшөт. Биз немеге киришибиз керек эле? Раудага деп. Аялдар маселеси ким чечип берет? Маселе оорураак, ошону бир тартип болсо, иншалла, адамдарыбыздын акчасы абага кетпеш керек да, барып ошол жакта чындап ибадат кылыш керек. Эми азыр паланча кошунасы кетиптир, мен эле калдым деп барып атат адамдарчы. Анан баргандан кийин ошол жакта кичине жүрөгүнө иман түшүп келсе жакшы болот да. Кичине сабактарды угуп, Кабаны көрүп, кичине ибадаттарды кылып келсе жакшы болот. Анан көп адамдар барып алып анан ибадаты да дурус болбой, көңүлү ооруп келгендер болбош керек. Эми мал сою важип болуп калыптыр, такташ керек. Важип болду, болбоду. Ким малды союш керек? Кылган адам соет. Кылган адам соет. Мисалы үчүн бирөө бадал кылып жөнөткөн болсо, мен атаман атынан умра кылып кел деп жөнөткөн болсо, сен ошол кылып аткандан штраф кылса ошо төлөйт. Же берки акча берип аткан азамат эгер бир нерсе болсо баары мен көтөрөм десе, анда келишимге жараша.